Жаңы окуу жылынын башталышы менен өлкө боюнча миңдеген окуучулар мектеп босогосун атташты. Айрыкча быйыл 12 жылдык билим берүү системасынын киргизилишине байланыштуу 1 жана 2 класстарга талап күч. Адистердин берген маалыматына караганда Жалал-Абад шаары боюнча 4000ден ашуун окуучу 1 жана 2 класска катталган. Бүндүү тугуштарга кайсылар кирет эле? Бирок айрым бир ата-энелер кандайдыр бир себептерден улам балдарын онлайн түрдө убагында каттай албай калышкан. Мындай учурда билим берүү бөлүмү ата-энелерди кооптонбоого чакырышат. Шаардагы айрым мектептерде бош орундары бар экенин эскертишет. Каттала албай калган балдарга биз ошол баягы мектептерге деле 2 жолудан квота ачылды кошумча. Ар бир ачылган квотанын өзүнчө льготниктери бар. Льготанын түрлөрү каралган, ал жерде өзү көрсөтүлгөн, аларга деле катталып атат. Бирок эми кээ бир ата-энелер ушинтип ошол баягы популярдуу мектептерге катталабыз дегендей бир мындай маселе жаралып атат да. Эми алар үчүн башка мектептерде орун бош. Азыр ушул тапта деле бизде бош орундар бар мектептерде. Ал эми мектептерде мугалим жетишсиздиги да буга чейин чоң көйгөйгө айланып келген. Бирок бул багытта да оң жылыштар бар. Мисалы Ратбек Санатбаев атындагы мектеп быйылкы окуу жылына карата 12 жаңы мугалимди жумушка кабыл алган. Азыркы учурда 115 кадр толукталды. Былтыркы окуу жылы 103 кадр болгон болсо, толукталуу менен азыр 115 кадрга жетти. Ал эми окуучуларыбыздын саны былтыркыга салыштырмалуу 300дөн да көбүрөөк балага көбөйдү. Анткени азыркы учурда өзүңүздөр байкагандай көчүп келүүлөр абдан көп болуп атат. Ошондуктан баланын саны аябай өсүп кетти. Былтыркы жылы 2274 окуучу окуса, быйылкы жылы 2605ке жетти да. Мына ошого жараша акыркы күндөрү дагы биз жетпеген кадрлар менен толуктап алдык. Ошол эле учурда дагы бир олуттуу маселе. Бул окуу китептеринин жетишсиздиги. Ушул учурда мектеп китепканаларына 12 жылдык тартип менен айрым жаңы китептер келген. Ал менен жетиштүү деп айтууга болбойт. Айрыкча орус тилдүү класстарга китеп жетишсиздиги байкалат. Бул боюнча Билим берүү министрлиги буга чейин түшүндүрмө берип, китептер жакынкы убактарда басылып бүтөөрүн маалымдаган. Ушул учурда жетишсиз китептер электрондук тартипте окутулууда. 3, 4, 5, 6, 7 класстарга англис тили келди. 12 жылдык билим боюнча жаңы программа боюнча 1400дөн ашык китеп алдык. Жумушчу дептери кошо келди. Аны алып балдардын баарына таркаттык. Негизинен 7, 8, 9 класстарга орус класстары үчүн китептер жетишпейт. Китеп education'ын ссылкасын жөнөтүп, ошо менен ар бир класс жетекчиге, мугалимге жеткизип, ошону бала өзү киргизип алып, ссылканы ачып, тилин тандап, предметин тандап окушат. Эске салсак, быйылкы жылы Жалал-Абад облусу боюнча 16 жаңы мектеп ачылган. Жалпы облус боюнча 485 мектеп болсо, аларга 41 миңден ашык бала 1 жана 2 класска кабыл алынган. Жаңылай Болотбекова, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал-Абад шаары.